Машалла. Бұл қантете бұл бұқалар. Ассаламу алейкум ардақтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Сандан Сапатка биз Чүй облусунун Аламүдүн районундабыз. Тагыраак айтканда Бишкек шаарына жакынкы жердебиз байкелер. Бүгүн ушул Борбор калаабызга Россиядан пародалуу букалар, уйлар келиптир. Сиздер жанакы Сокулук мал базарга же башка мал базарларга чыкканда уккансыздарбы? Лимузин деген пароданы. Бүгүн ушундай лимузин пародасындагы эркек букалар, ургачы уйлар бүт баары келди, бир четтен көрсөтүп беребиз. Ушул пароданы ташып аткандарга рахмат айтыш керек. Көрдүңүздөрбү? Кандай гана пародалуу уйлар келген. Лимузин деп угуп жүргөндөр болсо, мына Россиядан нагыз лимузин пародасындагы уйлар келиптир. Бир гана уй эмес, музоолуусу бар, сүттөн бөлүнгөнү бар, 1 жашка жакындап калганы бар. Кыскасы 1 жашка жакындаган ургач десеңиздер, ургачы. Мондай жаш эркеги десеңиздер, жаш эркектери дээрлик бүт баары келген. 39 баш ушундай музоолуу жана бооз уйлар келген. Кунажындан баштап 1-2, 3, 4, 5 туучка чейинки уйлар. Мындай көрүңүздөр подсостордун түрүнөн. Айтор лимузин пародасындагы уйлар. Башында жанакы 3 баш чоң буканы көрсөттүк. Бирөөсү чыгып атат. Булар алдыкы салып жүргөн да? Булар мясной направление. Бул бир гана эт багытындагы. Кааласаңыздар сагайсыздар, кааласаңыздар ушул аңгустай кылып кой жиберсеңиздер дагы болот. Мына букалар, машалла, мына 1, 2 жана бирөөсү чыгып кетти. Мындай жакында туулган музоолору дагы бар. Эт багытындагы. Мына кунажына окшойт да, биринчи туут. Мына кунажын экен, көрүнүп турат. Мына уйларды көрүңүздөр. Ушул уйлар бүгүнкү күндө Бишкек шаарына жакынкы жерге келди. Мына бооз уйлар. Кандай гиганттыгын көрүңүздөр. Мына эркектери. Бизге ушундай порода болсо, ушулардын сүтүнөн алсак, тукумунан алсак, ушул порода бизге көбөйсө, ушундайларды баксак, бизде аябай мындай эттүү уйларыбыз пайда болсо дегенде, буюрса, мына кунажынды көрүңүздөр, мына кунажын экен. Кандай гиганттыгын. Мына букалар. Машалла. Мына уй букадай эле го, букадай эле чоң экен. Көрүңүздөр, мен аралап көрүп атам. Арасында мондай подсос букаларды көрдүңүздөрбү? Машалла, мына буканы, артыны карап коюңуздар. Букалар. Мына. Машалла. Уй деген мына ушундай болот. Көрдүңүздөр? Лимузинди мен өзүм мондай объемдоо, мондай таза лимузинди өзүм ушу Бишкекте жүрүп биринчи жолу көрдүм. Болушу мүмкүн го, бирок мен мурда мал базарлардан көрчү элем. Бизден экиде музоолорубуз, бирок мондайын көрбөйт элем. Лимузин пародасына кызыккандар болсо көрүңүздөр. Сиз берген маалыматтарды биз сиздерге бир четтен жеткизип берели. Булар Россиядан келди. 39 баш уй бар. Кунажындан биринчи тууттан баштап 1, 2, 3, 4 туутка чейин. Кыскасы ар кандай тууттагы уйлар. Анан 35 баш музоо бар. 35 баштын музоосунда тетигинде жаштары дагы бар. Анан мынау ичинде аралап аткан букалар бар го, подсос 1 жашка жакындап калган. 1 жаш. 1 жашпышылар? 1 жаш. Тетиглер, мына букалар, мына мондай букалар. Кыскасы ушундайдан 35 баш. Анын 21 башы чоң. Көрдүңүздөр, 21 башы чоң. Ошол ногу чоң подсостор да. Бир 10дон ашыгыраагы буюрса мондай жаш ургачылар экен. Машалла. Анан азыр бир бука сатылды мына ол жерде. Мухаммедке мына эле букаңыз. Мына. Ноокатка кетет экен ушул бука мына. Бодибилдингде ол арты көрдүңүздөр кандай, сонун бука. Тең бияк өтүп коюңуз. Мухаммед ака өзү мен ноокатка 2 жыл мурун барып, ошол аңгус анан швиц уйларын багат эле, ошол жерден барып мен интервью алып бергем ушул кишиден, эгер билгендер болсо. Суларды угуп келдиңиз да? Анан өзү негизи бака Сандан Сапатка өтүш керек. Мындай жөн чарба уйлардын санын көбөйткөндөн көрө Сандан Сапатка өтүш керек. Мына азыр биз көптөн күткөн лимузин пародасындагы уйлар келди. Букалары менен даяр. Мындай чоңунан баштап кичинеси чейин даярылар дагы бар экен. Дагы акчасына жараша мисалы майдаларын тандап алса дагы болот экен бул жерде.
Анан селекцияга өтө сонун экен да. Мен ошол алыстан угуп, Ош областынын Ноокат районунан атайын келдим. Ошол элде баягындай салынсап уйларга неме коюп туруп, элдердин малын неме сапатын оңдогонго атайын бир бука алам деп келип, азыр бир буканы тандадык. Мына буканы тандадым. Мына сиздин букаңыз, Алла насип этсин. Даяр келип калган алыңыздар. Сонун букалар экен, мыкты букалар. Биз ойлогондон да сонун экен. Сиз бул буканы апарып Ноокатта көбөйтөсүз. Эмне кыласыз? Мен уйларга коем. Местный уйларга? Местный уйларга коем. Анан селекция кылабыз биз. Селекция кылып, булардан эт багытында иштетебиз да. Атайын ошо немеге келдик. Бизди алдыңыздар, бирди. Ноокатка Мухаммед ака мына ушуну алып барат экен. Мен барганда айткан, Ноокаттын элинин көбү күйлөгөн уйларын келип качырып кетип, баягындай полукровка түшөт. То есть анан кийин поместер түшкөн. Помес эми буга жетпесе дагы алда канча, мисалы могу пародан 100% десек, алар 70-80% ушуларга окшош болуп, продуктивность көтөрүлөт. Акырын-акырындык менен биздин пародалар буйруса жакшырып калат. Мал базарларга кирсек дагы, буйруса могундай боло албаса дагы ушуларга жакындап калган пародаларыбыз акырындык менен көбөйүп калат. Азыр бардык эле мындай таразага иштеп болбады. Коюп туруп, багып турупчу. Эми булар Россия Федерациясынан келгенине байланыштуу. Нолор эми алыс жол жүрдү. Могул жерлери кырылат, бир аз жүдөйт. Буларга мындай 1 айда, 1 айдан кийин могу уйлар өтө башкача болот. Россияда турган мезгили өтө башкача болсо керек. Ошол убактагы видео материалдарын сурасаңыздар, мында жанакы Аскар Автодубай жылас дейт го, буйруса ошондой болгон деп ойлойм. Эми бул алыскы жол 3000 километр жүрүп келет. Бул оңой жол эмес байкелер, буйруса. Анан букаларга кеп салабыз. Моундай букалар. Ушулар канча жаштык букалар болду экен, Шерал аке. Букалардын жашы канчада мына чоң букалар? Чоң букалардын жашы канчада? Чоң букалардын жашы. Ноосу жашыраак окшойт, мына. Бир жашар эле ошол. Нола? Жакта көрдүңбү, мүйүнөн эле берип турат. Жаш экен. Мына жаш чоң экен, Булар жашы чоң. Анан мына Азыр куруп атат булар азыр. Ну букалардын мени биз нерсеси таң калтырды. Булардын арт жагынан карасаң жанагы бельгийский букалар болот экен, Булар вообще немеге кирип көрдүк биз дагы, интернетке. Лимузин пародасын карасаң, булар вообще эле кыйын экен да. Буларда величина бар экен. Өтө чоң. Величина. Өтө крупный болот экен. Эт багыты, Эт багыты. Эт багыты. Булар жана үйүрдүү болот экен анан, Үйүрдүү болот, Эми аңгус сыяктуу да. Аңгус сыяктуу. Бирок аңгустан булар өзү өтүшүп турат экен. Негизи. Уйлары чоң болот экен да мунун. Уйларын көрдүңбү? Уйлары букадай эле болот. Мына жаш букалар, Мына жаш буканы карабайсың, мына бир 2 айлык эле ушул. Ачып кетти. Шерал эке анам, бул жерде ар кандай мал бар экен да, бир бага коюш кыйын экен, туурабы? Сиздер келишимдүү да эле койдуңуз. Келишим бар, Но букаларды 250 миңге сатып алдык дедиңиздер, келишим менен. Үшөөнү 750 миңге сатылбады. Үчөөнү бир адам турат. Бир адам сурады. Уруктукка. Мына баягы искусственный осемнение менен иштегендер, мына ушундай букалардын привозной келгендердин уругун алып тоңдуруп коюш керек. Анан мындай жаштарынан алып туруп чоңойтуп ушинтип иштетем дегендер болсо, мунун баасы башка, мына боз уйдун башкасы баасы башка, мунуку башка. Ушундай келишимдүү да, келесиздер жаш музоосунан, же пассостон, же чоң бука, же боз уй, же музоолуу уйлардан алам десеңиздер, келип көрүңүздөр. Жалпы музоолуу жана боз уйлардын жалпы башы 39 баш. Оптомго болсо, оптомго деле сүйлөшөбүз. Болду, Бардыгына. А так розница дагы бар. Розница да бар. Мен мисалы могу буканы алам десем бере бересиз. Бере берем. Жаш буканы апарып үйгө барып баксам, Өзүсү ушул букалардагы аябай башкача экен. Мына жанына барып коюн, ушул буканда сүрү бар экен. Жаш болгон. Мунун артынан нак бельгийский букалар да экен. Квадрат. Кыскасы Айтор бизге дагы мыналар көрдүңүздөрбү? Бул жанагы бука да, ушуну көрүп айттым го. Бельгийский букалардыкындай саннары мына бодибилдингке барган кишилер бар го. Ошолордукундай экен да. Асты монтип жарап калыптыр букаларга. Мына көрдүңүздөрбү? Мына жана Ноокатка кетчү бука секирип атат. Уже Мухаммед акеге очередке турсаңыздар болот экен. Анан мынау уйда күйлөптүр. 4-5 өсү күйлөп,
Mınalar bayağı muzoğlu da turabı. Muzousu biraz çoğoyup kalganlar kayra külüp atat eken. Maşallah. Baykeler bizden bağısını kelişimdi dep koyganыбыздын sebebini emi düşündüğünüzler okşayt. Nonday uylарды kaçırbaş gerek. Limuzin parodası et bağıtında. Özüңüzдөр dagы meni menen birge birinci jol uşunu görüp atsaňızlar gerek. Men özüm birinci jol görüp atam. Körüp turup uşunçalyk kupulum toldu. Mында çekeden alsa bolot eken da. Anan çoğun ferma tüzöm degenler bolsa 3 türdögü buka. Tukumdukta. Ekөөsүн alıp koysaňızlar jarımını buka, jarımını buka. Keyin anın kızlarını buka, bunun kızlarını buka işletseňizler bolot. Je bolbosa Russiyadan dayar 2 buka alıp gelip dagı tukumduka işletseňizler bolot buyursa. Kıskасы gördüңүздөр, жалпы 35 baş кичинекейинен 1 жашка чейинки мондай музоолор. Анан эсен. Bu yerде болсаңыз арган болгон үчүн биз бааны бир жанагы келишим бада деген себеп ошол болот да. Осурустарында байкап атпайсың, аргандай бердечи. Бол. Мынаолор биринчи туттар экен, а? Биринчи туттар. Мынаолор жаш мүйүзүнөн билинип турат. Мына бир 3-түү, 4-түү тууган. Атак сиздерге рахмат айтыш керек. Ушундай жакшы породаларды алып келип атасыздар. Жана Кыргызстанга ушу жакшы порода алып келген сайын Кыргызстанга салым, айыл чарбасына салым. Ушулар бизге келип жайылып кетсе, баары бир как-то биздин малдарыбыздын породасынын жакшырышына салымы тиет. Мына ушул Бишкек шаарынын жакын жеринде Ленинский деген жерде турат. Эсине чаласыздар дагы так даректи сурап, ушул фермадан келип ала бересиздер. Анда эмесе биз сиздерге бүт маалыматты бердик. Калган маалыматтарды алам десеңиздер, буйруса эсине чалып сурай бересиздер. Мына лимузин мен да биринчи жолу көрдүм байкелерим. Негизи сааса да болот экен, мына желиндери көрүнүп турат, желиндери чоң экен. Бирок булар мясной направленияда жүргөн экен. Саалган эмес билбейбиз, бирок буйруса үйрөтүп алсаңыздар дагы болот. Бирок үйүрлүү экенине мен ушундай таң калдым да, баягы тоого айдасаңыздарчы. Анысы неге дегенде 3 чоң буканы бөлүшүнчалык азап болуп кетти. Булар бирөө кетсе кетет экен артынан баары ээрчипчи. Бөлүнүшү кыйын экен да, үйүр болуп жүргөн экен, үйүр. Бир үйүр. Бири-бирин жана кууп сүзбөйт экен. 2-3 үйүр болсо анда бири-бирин сүзө берип күйдүрөт. Мына. Көрдүңүздөр,